Силерди бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен куттуктайм. Өзүмдүн атыман жана мектеп администрациясынын атынан сиздерге ден соолук, узун өмүр, бактылуулукту каалайм. Силер 11 классты бүтүп, турмуштун чоң жолун аткан атасыздар. Бул турмуштун жолунда сиздерди көптөгөн сынактар күтүп турат. Ошол сынактарды жеңиш үчүн биринчиден өзүңөр токтоо, ыймандуу, адилеттүү болуңуздарга мен тилекке билдирем. Алдыдагы сынактарды жана жалпы республикалык түзүлмөдө эң жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтөт деген үмүттөбүз. Сиздерден көптөгөн нерселерди күтөбүз. Силерге дагы кааларым жогорку окуу жайларына тапшырып, ошо окууну ийгиликтүү бүтүп, кыргыз элине, жерине жараган эң мыкты чыгаан кыздардын уулдарынан болушуңуздарды тилектешим. Патриот болгула, өзүңөрдүн жериңерди, элиңерди сүйгүлө, дос болгонду үйрөнгүлө, мамилебизди үйрөнгүлө. Биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүбүздө биз сыймыктан турган мыкты жаштар. Ömür boyu çıkan bir kuşta, karalar çalınmakta bütürücüler, 11 yıl zamanla ötüp 11 yıl içinde mektep siyerinin en ikinci yılı, ahadecilerin en ikinci atayimleri toplaştı. Şu mezgilin içinde ahadecilerin sizlerge, bunun gücünü Kur'an'dan bir kılığına verin. Tamam içinin aderin, Kura sürüp, Kura kiyinin aderin. Ayrıca kuruluştan gerekli olan vardır, adep, ahlaklık derecelerine göre düşünür. Bunların bütünlüğü, şu ahayeciliklerden üretmen, talim tabiatı, derin bilimlerde, sizler kuruluşta, okuda, yaşoğda kura faydalanır. En mıhtı insanlardan, en mıhtı adamlardan yol çıkarışacaklar biz, derin işenişteyiz. Akçol sizlerge urmaklı bütürücüler. Дорогие выпускники, я поздравляю вас с этим важным торжеством. Этот день для вас торжественный и немного грустный. Торжественный, потому что для вас в вашей жизни начинается новый этап. А грустный, потому что вы прощаетесь со школой. Сегодня я хочу вам пожелать большой удачи на пути к этому цели. Пусть у вас будет достаточно сил и таланта, чтобы стать замечательным людьми. Хочу напомнить вам слова писателя Николая Островского. Надо прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно, как писал наш великий Чингис Айтматов, самое трудное в этой жизни – каждый день оставаться человеком. Дорогие выпускники, везде и всегда оставайтесь человеком с большой буквы. Будьте гордостью своих родителей, школы и настоящими патриотами своей страны. Всем удачи! Алдыңарда турган жалпы республикалык тестилердү ийгиликтүү тапшырып, каалаган нерсеңердин ээси болуп, турмуштан өз ордуңарды тапкан бактылуу жашаган болушуңузду. Мен ишенем, мындан 10 жылдан кийин же 20 жылдан кийин силер үчүн мен сөзсүз турмуштаман. Анткени биз силерге татыктуу тарбия, жетиштүү билим бердик деп ойлойм. Урматтуу менин бүгүнкү бүтүрүүчүлөрүм, аттаган сапарыңар байсалуу болсун. Кетип кармап бизге көптү үйрөткөн, билинбестен окуучулук жылыткөн. 2020 жылкы
бүтүрүүчүлөрүмө көптөн күткөн акыркы коңгуроолор кагылат. Бүтүрүүчү балапандай алга карай талпынат. Мектебим, эжагайым аман бол деп ырылар, бийлер, музыкалар жаңырат. Тау чыбыкты ат кылып минип алган, кечеги балдар эле мурундары шырылдаган. Ошондо момко суйду бербесең мектебиңе барбаймын деп балдар эле чаңга жатып ыйлаган. Апакесин кыйнаган. Карачы мезгил деген мезгил экен, токтолбостон учкан куштай сызар экен. Кечээ эле модурайган жаш балдар мына бүгүн эр жигит бүтүрүүчү болгон экен. Талим берип тарбиялап өстүргөн, кош бол менин эжагайым мектебимде. Кээ бирлерин узак сапар алыс жака кетесиңер. Ишенем, адеп болсо, ыйман болсо силерде, бир жолу эжагайым окуучулук күндөрүм деп кайра кайтып келесиңер. Оңой олтоң, бекер оокат табамын деп бирөөлөрдөн мал мүлктөрүн курутпа. Кайда барба, кайда жүрбө алтындарым, ата-энеңди, туулган жерди, мектебиңди унутпа. Кайда жүрбө аман болгон, бар болгон, ата-энеңди, эл жериңди коргогон. Жаман жүрүп, жамандарга кошулуп, өмүр бою жаман атка конбогон. Бүтүрүүчүм үстүңөрдөн бакыт кушу уча берсин. Тилеген тилегиңди Кудайым бере берсин. Мекеним деп эл журттун, ата журттун коргогон. Биз сыйлаган, биз кубанган эл уулу алтын кызы боло бергин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге кааларым узун өмүр, чын ден соолук, келечекте жогорку окуяларга тапшырып, жакшы кесиптин ээси болушуңарга тилектешмин. Açıp eşigin, bilsençi bağırın geçimin. 11 yıl okul mektepte, koş evi mektepte çıktı. Urmatlı bütürüçülөр, balkim bizden bütürü geçebiz, şartka baylanıştı oydoğuday bolbay kalgan çağır. Bирок biz tarif tarbiye algan, ekinci uyumuzda bolup kalgan mektebimizdi eç kaçan olunbayбыз. Бүтүрүүчүлөр, келечек биздин колубузда. Ошондуктан каалаган ой максаттарыбызды ишке ашырып, жалпы республикалык тестилерден эң жакшы бала алабыз. Кыргызстандын өсүп өнүгүүсүнө, экономиканын жакшырышына өз салымыбызды кошолу. Жүрөгүмдө бир башкача сезим турат. Ойлорум алда кайда алып учат. Эми мен кантип экен мектебимизсиз кол кармашып чогуу өскөнүбүздү көрөсүз. Выпускники, мы покидаем родную нашу школу и приступаем во взрослую жизнь. Теперь мы приобретаем свободу, которая граничит с удивительной ответственностью. Преподаватели дали нам не только знания и навыки, но и поспособствовали наилучших качеств нашего характера. Пусть наша дружба будет проявлять себя до самой старости, а в вашей жизни будут добрые и отзывчивые гости. Отстаивайте свои мнения и прилагайте максимум усилий для достижения своих целей. Счастье в путешествии под названием «Жизнь». Саламатсыздарбы, урматтуу эжагайлар жана бүтүрүүчүлөр. Сиздерди чын дилимден майрамыңыздар менен куттуктайм. Кымбаттуу быйылкы бүтүрүүчүлөр, сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, кең келечек каалайм. Алдыдагы экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, тилеген ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Ак жол сизге, бүтүрүүчү. Урматтуу эже агайлар жана урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерди орто мектепти ийгиликтүү аяктап бара жатканыңыздарга байланыштуу болуп жаткан акыркы коңгуроо сапарыңыздар менен куттуктайбыз. Сиздерге баарыбызга талбай билим берип, тарбиялап чоңойткон эже агайларыбызга, ата-энелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чын ден соолук, турмуш сапарыңыздар байсалдуу болсун. Манатай Өмүрканов, акыркы коңгуроо.
Чакырсак келбей тилбежеп, өзүңдө калды бир кечек. Сабакта класс парталар шыбырап турчу, билбесек. Кубантып эже агайды, курдаштар ишке жарайлы. Китептен эмес турмуштан, көрөбүз дагы далайды. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Биз бүгүн Жалал-Абад областына караштуу Аксы районунун Кербен шаарындагы Жомарт Бөкөнбаев орто мектебинин 2019-2020 жылкы бүтүрүүчүлөргө деген аченге карата ательер атынан өзүбүздүн оюбузду айтып кеткибиз келет. Албетте бу турмуштун эң бир жооптуу учуру деп айтмакчыбыз. Албетте ушул бүтүрүүчүлөргө, жалпы эле окуучуларга деген мугалим жамааты, эжеке агайлар жана ошондой эле ата-энелердин мээнети абдан оозгаларлык зор демекчибиз. Дүйнөлүк пандемияга байланыштуу бизге коюлган талапка, эрежелерге карабастан ушу күн түн дебей баягы онлайн, интернет, телефон аркылуу талбай билимиңиздерди берип, акылыңыздарды, оюңуздарды айтып, тарбиялап дегендей жакшы бир салымыңыздарды кошуп келдиңиздер. Ата-энелердин атынан жалпы эже агайларга терең ыраазычылык айтмакчыбыз. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздерге деген эң биринчи чың ден соолук каалайбыз. Азыр мектеп партасын таштап, турмуш жолуна сапар тартып атасыздар. Ден соолуктарыңыздар чың болсун. Турмуштагы өз жолуңарды, өз оюңарды туура тандап, жаңылбастан келечекке деген кадамыңыздарды туура баштаңыздар. Албетте бул жердеги мугалимдердин, ата-энелердин, элибиздин деген жакшы акылдары, жакшы кыргыз элинин салт санаалары ар дайым эсиңерде, оюңарда жүрсүн. Талбай аракетте болгула, билимдин артынан же болбосо өзүңүздөргө туш келген турмуштагы жолдун аркасынан талбай аракеттенгениңерди биз каалайбыз. Ошондой эле мындан ары дагы артыңыздарда өсүп келе жаткан дагы жаштарга да кайтарыбыз ушул. Ошолор үмүт кылгы, ошолор үлгү ала тургандагыдай жакшы кыргыздын чыгаан уул кыздарынан болушуңарга тилектешпиз. Ушуну менен силерге деген баягы мектептин салтына айланып калган сөз менен мен өзүмдүн сөзүмдү бүтүрөйүн. Ак жол силерге, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Саламатсыңарбы, билим берүү тармагында иштеген агартуучулар. Номер 36 Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин мугалимдери жамааты. Азыркы кырдаалдын каталдыгына карабай, билим берүүнү аксатпай, окуучулар менен тыгыз байланышып, өзүңүздөрдүн агартуучулук чеберчилигиңиздерди көрсөттүңүздөр. Ушул учурдан пайдаланып, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге маалым болгондой, Жомарт Бөкөнбаев мектеби райондун ичиндеги эң чоң мектеп. Биздин балдарыбыз сиздердин берген билимиңердин, тарбияңардын негизинде эң жакшы ийгиликтерди жаратууда. Мисалга эле алсак, районубуздун областтык деңгээлде, республикалык деңгээлдеги олимпиадалар менен катышып, алгылыктуу орундарды ээлеп келүүдө. Ал эми бул мектеп бир гана билим берүү менен гана чектелбестен, уюштуруучулук иштери дагы жолго коюлган. Районубуздун ичинде алгылыктуу орундарды ээлеп, ар дайым биринчиликте жүргөнү баарыбызды кубандырат. Биз, ата-энелер, баарыңыздарды терең ишенип артабыз. Анткени бул мектептин жамааты эл жери үчүн кызмат кылган татыктуу инсандарды тарбиялап келүүдө. Жана да мындан ары да кадырлуу, үзүрлүү эмгегиңердин акыбети кайтып, келечекте мыкты жаш муундарды өстүрүүгө бек күч каалайбыз. Ал эми биздин бүтүрүүчүлөргө эмне демекчибиз? Урматтуу балдарым, кыздарым, силердин майрамыңар менен. Мына айткандай убакыт куш
учкан куш дегендей кечээ эле мектеп косогосун аттап, мына бүгүн татыктуу билим, тарбия алып мектеп менен коштошкон турасыңар. Ылайым эле дайыма жолуңар шыдыр болсун, өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болуп, ийгиликтерди жараткан, акылдуу, билимдүү, ыймандуу адамдардын катарында жүргүлө. Ак эмгегиңер менен баар таап, ата энелердин үмүтүн актап, мыкты уул кыздардан болушуңарга чын жүрөктөн тилектешпиз.